Күндү маанилүү жаңылыктар менен тааныштырам. Студияда Айзада Сулайманова, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен тааныштырам. УКМК чоң кызматтагы аткаминерлерди кармоону баштайт. Конституциянын жаңы долбоору боюнча коомдук талкуу 9 мартка чейин өтөт. Бишкек шаардык сотунда Курсан Асановдун баш коргоо чарасы каралууда. Райымбек Матраимов кармалды. УКМК чоң кызматтагы аткаминерлерди кармоону баштайт. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы чек аранын делимитация жана демаркация боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Камчыбек Ташиев Баткен эли менен жолугушуу учурунда билдирди. Ал коррупцияга каршы күрөш уланаарын белгилеп өттү. Эртең мына чоң кызматтагы чиновниктерди кармап баштайбыз. Коррупция болбосо бюджеттин көлөмү өсүп, элдин жашоосу жакшырат. Бул күрөшүүгө сиздер дагы кошулуңуздар. Бажы кызматкерлери пара алып жаткан болсо, видеого тарткыла, факты бергиле, эртең эле камайбыз, деди ал. Конституциянын жаңы долбоору боюнча коомдук талкуу 9 мартка чейин өтөт. Бул тууралуу вице-спикер Айда Касмалиева билдирди. Белгилей кетсек, кечээ парламентте Конституциянын жаңы долбоору боюнча талкуу болду. Депутаттар баш мыйзамда президенттин ыйгарым укуктарын күчөтүлгөнү менен анын жоопкерчилиги так жазылбай, импичмент жарыялоо жолу татаалдаганын белгилешти. Буга чейин президент Садыр Жапаров баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алуу боюнча референдумду 11 апрелге өткөрүү керек экендигин айткан. Бишкек шаардык сотунда Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун баш коргоо чарасы каралууда. Бул тууралуу анын тарапташтары социалдык тармакта видео жарыялады. Сот имараттын алдында аны тарапташтары тосуп алып, амандашып, ага дем күч берип, баары жакшы болорун ишенерин имараттын сыртынан айтып жатышты. Буга чейин 1 май районунун сотунун чечими менен Курсан Асанов 2021 жылдын 26 мартына чейин камакка алынган. Эске салсак, Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 9 февралда СИЗО 1ден УКМКнын СИЗОсуна которулганы маалымдалган. Мурда маалымдагандай, УКМК тарабынан мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки өндүрүштүү улантылууда. 2021 жылдын 18 февралында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов УКМКнын кылмыштуу кирешелерин легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Райымбек Матраимов УКМКнын тергөө камак жыйынынын убактылуу кармоочу жыйына киргизилди. 48 сааттан кийин сот ага карата тергөө бүткүчөктү баш коргоо чарасын карайт. УКМК бул кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшү жөнүндө коомчулукка маалымдамакчы. Кечээ 18 февралда Бишкек шаарынын бюджети талкууланып жатып, жыйынга шаар тургундары да катышууда. Анын жүрүшүндө Бишкек шаардык тазалык муниципалдык мекемесинин директору Рыспек Сарпашевго канча маяна алары тууралуу суроо берилди. Жетекчи 32 000 сом айлык аларын айтты. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү чыгарылышы соңуна келип жетти. Ал эми биздин эфирде аба ырайы улантат. Саламатта калыңыздар.